Бүгүн Россияга кетип жаткан менин жетишкендигимби? Же кайсыл жерден ката кетирдим? Жогорку окуу жайга тапшырбай турмушка чыкканданбы? Мындай тагдырга эмне түрткү болду? Балким өз өлкөмдө мага ылайык жумуштун жоктугунанбы? Же үй бүлөмдүн курсагы тойгудай акча табылбагандыгыбы? Үйдүн жалгыз киреше булагы жолдошумдун ооруга чалдыкканыбы? Билет акчаны каяктан алдың? Кредит алдым. Сен аны ойлодуң, биз аны кантип төлөйбүз? Интернеттен жумуш таптым. Москвага барганда иштеп, ошол жерден төлөп коем. Аэропортко барганда өздөрү тосуп алабыз дешти. Өлкөмдү таштап, башка өлкөгө акча табуу үчүн баратам. Жолдошумдун оордарты жеңишине көмөктөшөйүн деп кетип баратам. Акыркы акчамды билетке коротуп, ушул жарыбаган кагазды издеп баратам. Набранный вами номер не существует. Кызым, сен Россияга кетип аткан турбайсыңбы? Муну менин кызыма ала барчы. Айзатка телефон номерин жазып койгонмун. Мына ушул жерде жашайбыз. Өзүңдү үйдөгүдөй сезип кеңири жайгаша бер. Акчаны которуп эле бул жака келдим. Чалсам телефондор өчүк. Сен ар каяктан таптың? Телеграмдан кыргыздар Москвада деген группадан тапкам. Ой, мындайлар бул жакта толуп атат. Интернеттен иш издеп сага окшоп келип алышат да алданышат. Сага жазган адамдын телефон номери, аты жөнү, сүрөтү болуш керек. Анан сага иш берген компаниянын соц тармактарын бир сыйра карап коюш керек. Бирок тууган аркылуу эле издеген оңго. Андайда да эчат бол. Муну Москва деп коет. Алданып калышың оп оңой. Эмнеси болсо да аман эсен келип алдың. Эми сага жумуш издейбиз. Сага чоң рахмат.